22 январга карата күндүн маанилүү жаңылыктары, саламатсыздарбы? Ипотекага алынган батирлер ижарага берилсе, мамлекетке кайтарылат. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев билдирди. Анын айтымында, ипотекага алынган батирлерди ижарага берүү мыйзамсыз. Мындай учурда турак жай алынып, кезекте турган кийинки адамга берилет. Ипотека толугу менен төлөнүп, документтер өткөрүлүп бергенден кийин батирдин ээси аны ижарага береби, жокпу өзүшет, деди ал. Туманбаев былтыр 1059 батир ипотекалык негизде берилип, 10.700 кишини үй менен камсыз кылууну көздөп жатышканын айтты. Буга чейин социалдык тармактарда ипотекалык негизде берилген үйлөрдүн ижарага берилип жатканы тууралуу сүрөт, видеолор тараган болчу. Алагөзов: Бишкек мэриясы Европа өнүктүрүү банкына 31 миллион сом карызды мөөнөтүнөн мурда төлөдү. Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов мэрия Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкынан алган 31,7 миллион сом карызды мөөнөтүнөн мурда төлөп бергенин билдирди. 2017-жылы 25 миллион евро көлөмүндө насие алынган, ал 2025-жылдын 25-мартына чейин төлөнүшү керек болчу, деп жазды ал Facebook барагына. Алагөзов кала башчылыгы өз каражаттарына кар тазалап, жолдорго туз себүү, жайында жолдорду жууй турган атайын техникаларды сатып алганын белгиледи. Мындан тышкары ал былтыр мэрия ар түрдүү техникалар токтой турчу бир нече жайды жаңылап алганын кошумчалады. Ал буга чейин мындай иштер болгон эмес деген пикирде. Кадырбек Атамбаев милицияга суракка чакырылганын кабарлады. Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Кадырбек Атамбаев бул тууралуу Facebook барагына жазды. Чакыруу барагында Атамбаев күбө катары суракка чакырылганы жазылган, бирок кайсы иш боюнча экени ачыкталган эмес. Бишкек шаардык милициясынын басма сөз кызматы маалыматты тактап берүүнү убадылады. Буга чейин да партия мүчөлөрү Жанна Самышева менен Анарбек Каттаганов добуш сатып алуу иши боюнча күбө катары суракка чакырылган. Ушул эле иш боюнча партия лидери Темирлан Султанбеков, мүчөлөрү Ирина Карамушкина менен Роза Түрксевер абакта. Буга байланыштуу партия былтыр жергиликтүү кеңештердеги шайлоодон четтетилген. Прокуратура Ошто 50дөй кишиге жөлөк пул мыйзамсыз берилгенин билдирди. Ош облусунда 47 жаранга жөлөк пул мыйзамсыз чегерилгендиги аныкталып, кылмыш иши козголду. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, бул иш Кара Суу райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгында жүргүзүлгөн текшерүүнүн натыйжасында аныкталган. Аталган башкармалыктын кызмат адамдары 2023-жылдын июнь айынан 2024-жылы майга чейин муктаж эмес адамдарга жөлөк пул берген деп шектелүүдө. Натыйжада мамлекетке жалпы 1,323,400 сом зыян келтирилген. Факты боюнча Ош облусунун прокуратурасы кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана кызматтык саламатчылык беренелери менен кылмыш ишин козгоду. Иш тергелип жатканы аныкталды. Жөлөк пул 47 кишиге кандай шартта берилгени айтылган эмес. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин былтыр октябрдагы маалыматы боюнча Кыргызстанда үй бүлөгө көмөк жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сом, аны 70,443 үй бүлө алып жатат. Буга чейин коомчулукта сыналгы муздаткычы бар үй бүлөлөргө жөлөк пул берилбей жатканы тууралуу сөздөр айтылып келген. Бул маселе жогорку кеңеште да көтөрүлгөн. Министрлик сыналгы муздаткыч киреше деп эсептелбей турганын, бирок жаңы автоунаасы болсо ал эсепке алынарын белгилеген. Андан тышкары ата-энеси миграцияда жүрсө да балдарга жөлөк пул берилбейт деген норма жок. Бирок үй бүлөдө эмгекке жарамдуу адам болсо, ал министрликте жумушсуз катары каттоодо турушу керек.